Дагы деле болсо пайгамбарыбыздын bir hadisi. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi. Faman hajra fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Dakhala an-nar. Деген пайгамбар айткан экен. Өзүнүн дейт, мусулман bir тууганына 3 күндөн ашык таарынып мамилени үзүү мусулманга адал эмес дептир пайгамбарыбыз. Ким мусулман bir тууганына 3 күндөн ашык таарынып өлсө, тозокко кирет дептир. Дахала нар. Мына ушул нерсеге көңүл бурабыз эми. Биздегилердин көпчүлүктөрү bir болбогон bir теше, bir кичинекей балка үчүн өлгөнгө чейин бири-бирине чейин кирбей калгандар бар. İslam'da olsa 3 günden aşık arazdaşu bir tuğanı menen, Müslüman menen, koşnan menen, dosun menen, ayal padruşkası menen meyil olsun, kaynata kaynenenger menen, bir tuğan daha birden tayka taylargar menen, 3 günden aşık vuruşup, janjaldaşıp, tarınıp жүрүү adal emez. Bizde ayabdan hazır şu mezgilde men geçirmeyim деген адамдар көп. Geçirmeyim деген. Бирок адилеттүүлүккө алып келе турган болсок, bir gün болот адилеттүүлүк күнү деп коет ошону. Адилеттүүлүк күнүндө адам баласы бул дүйнөдө ошол адамды geçirбей өткөн үчүн кейийт экен. Адамдын акысы, бири-биринин акысы кыяматта кыл көпүрөнүн үстүндө алынат. Каяктан алынат экен? Кыл көпүрөнүн үстүндө алынат. Кылычтан курч. Карасаң, кылычтан курч экен ал. Узундугу субханы кылдан ичке экен. Эми узундугу 1,5 дейт, да бир жерде 3000 жыл экен. Эң акыркы бейиш менен Макшар майдан ортосунда турган чоң бир сыноо. Улуу кудуреттүү Алла Таала ошол жерге эң биринчи кое турган бул эчки болот экен. Эки эчки мүйүзү сынык эчки менен мүйүзү бар эчки экөөнүн ортосунда сурак болот экен. Өч алуу, акы алып берүү болот. Мүйүздү сүзгөндө баягы бир мүйүзү сынып кеткен үчүн Алла Таала акысын алып берет экен. Бул дүйнөдө эчтеке эмес. Бул дүйнө субханалла башка нерсе. Эми экинчи ошо жерде мындай силай рахим дейт, родственные связи дейт. Бир тууганчылыкты. Мен билем көп убактарда субханалла намаз окуп калган адам намаз окубаган бир тууганына барып ошо менен учурашпай калган. Кабдан жаман сөз. Мен көчөдө айткам. Пайгамбардан таакатан деген сөз бар. Таакат. Жаңы оор сөз бул. Ким дейт? Өзүнүн бир тууганына кол үзүшүп кеткен болсо, ла ядхулу жанна, бейишке кирбейт. Бейишке кирбейт деген хадистерди санай турган болсок, бир катуу болсо бир 20дай болуш керек да, мамиле маселесинде. Ошонун башында бир тууганчылыкты үзгөн бейишке кирбейт дейт. Бул жерде осы айтып коюптур субханалла. Некен? Бул жерде айтып дахаланнар, ал тозокко кирет деп коюптур. Айтайын деген нерсе эмне экен? Ошол жерге келгенде адам баласы кыяматтын кыл көпүрөсүндө эч жакка кача албайсың. Бейиш алдына жаханнам. Hazreti Ali radıyallahu anhu тозоктун же болсо Макшар майданынын картасын чийген экен. Мен ошону 1640-жылкы китептен көрдүм. 1640-жылкы китеп экен. Мен деле аны китепти Жаллабаттан бир кичинекей айылдан таптым эле. Анан молдокесинен окуп берейин деп мынтип ачсам, ал ачылбаптыр. Анткени эски тилде болгон себебинен. Чагатай деп коет. Аны көп молдокелер унутуп бартабыз азыр. Эски тилде бар, кыргызча, арабча жазганбыз да. Ошондо 4 тил кошулуп Чагатай деген тил болгон. Көптөгөн тафсирлер, көптөгөн хадистер ошол тилде жазылган. Аны дүр деп сүйлөп калган элдер бар. Билесиңизби? Мындай барадур, келедур деген сөз сүйлөгөндө биз алса, кээ бир жерде мисалы Тажикстан келген бир туугандар дүрдү сүйлөйт. Анткени ошол көп убакыттарда ошол менен сабат алган себебинен болуп калат да.
Ошол жана мындай ачып ийсем мындай бир барак бар экен, барак мончолук экен. Аны ачып чоң карта айланды. Мындай карасам субханалла, мыйзан таразасы, кыл көпүрө, биягында махшар майданда чогулуп аткан адамдар бүт бар сүрөттөгөн экен. Азирет Алинин айтканы боюнча ошону сүрөткө түшүрүшкөн экен. Карта сыяктуу коюптур. Көрүп абдан таң калгам субханалла. Анан ошол жерде бир хадис жазып коюптур. Ошол махшар эмени кыл көпүрөнүн асты жаханнам. Өзү тозок субханалла жеттирлеп отурган болсо, ошол тозок өзү жанагындай мүшөктүн оозундай болот экен. Мүшөк бар го? Кадимки эле мүшөк. Мына ошол жерге адамдар түшө берет экен. Тозок келе дей берет экен, дагы дей берет экен. Акыры ушундай оозуна чейин толгондо, тозок оозуна чейин толуп туруп, анан кийин бир периште чыгып турган үстүнө секирет экен баягы тозоктун үстүнө. Баягы тозок дагы дей берет экен, дагы. Акырында ушунчалык жык толгондон кийин Алла болду дейт экен, батпай калды дейт экен. Мана ошондо анан оозу жабылат экен, анчы башкача жабылганда дагы. О, герметичный жабылат. Со. Ушунча эми 70 000 жыл экен биягы. Километр эмес, жыл менен эсептелет. Адамдар ошол жерге толот. Эми ойлосоңуз субханалла, сиз намаз окусаңыз, сиз өзү мусулман болсоңуз субхан. Эми бир болбогон бир теше үчүн, бир болбогон сен амбицияң, сенин нафсиң үчүн субханалла бир тууганың менен катышпай калгансың. Араздашканың болгон субханалла мындай бир болбогон бир нерсе мага жамбаш бербей койду. Баягыда кызды турмушка кеткенде мени чакырбай койду. Баягыда субханалла бир эме болгондо мени чакырып, кээ бирде таң каласың да, мына тууганы биягында турат мынакей. Анан биягында конуп атат, мени чакырган жок деп барбайт да. Мына бу мени чакырган жок деп барбайт. Анан үйүнө киши жиберсем, жок, башында чакырыш керек болчу дейт да. Мына ушинтип отуруп адамдар эмнекен өзүн өзү кантип тозокко салганын билбей калат экен. Бул жерде наар деп айткан үчүн айтып атам. Бирок эгерде ким бул хадиске көңүл бурсун. Пайгамбарыбыз бир күн ушинтип отуруп, анан араңарда тууганчылыкты үзүп кеткен адамдар болсо, анда бул жерден чыгып кетсин деди. Бул жам кошулбасын бул жерге. Дегенде эч ким турган жок, бир мезгилде бирөө туруп туруп анан кетип калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даватын кылып, пайгамбардын насаатын айтып, вааз кылып, өкүмдөрдү айтып, бир нече убак өткөндөн кийин баягы жерден субханалла баягы кирип келди дейт бай киши. Саак бүттү. Пайгамбардын жанына келип туруп сурап атқан. Сен эмнеге чыгып кеттиң десе, о Алланын элчиси дейт. Сиз качан ким бир тууганчылыкты үзүп кеткен болсо, бул жерден чыгып кетсин мен ойлондум дейт. Ким менен ушундай урушуп кеттим эле? Ким десем, ойлоп көрсөм дейт, атамдын эжеси менен кичине бир келишпей жүргөн экенмин. Унутуп калыптырмын дейт аны дейт. Көп болуп үйүнө бар элегим. Анан ошол үйүнө барып, андан кечирим сурап, анан ушул жерге келдим деди. Пайгамбар айтқан, мынакей деди. Бейиштин киши ушундай деди. Бейишке кире турган мына ушул деди. Дегеним эмне экен? Сен өзүңдөн ката кетпесе деле, андан кетип атса дагы тууганчылык куруш керек. Алымдар түшүндүрүп айтат. Кимде ким өзүнөн кетпесе дагы, ошол тууганына бара турган болсо, ошондон кечирим сурай турган болсо, иншаалла бейишке кадам коюшуна биринчи болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандын эң жакшысы дейт, эң жакшысы биринчи салам берген деген. Биринчи салам берет деген, биринчи кечирген деген сөз да туурабы? Биринчи субхана ошого жакшы мамиле кылган. Эми карагыла. Тууганчылыкты кура турган болсо, эки жакшылыкка түшүп болот экен, машалла. Будда муттафа алей. Ал жерде айтылат. Некен биринчиси эч качан кедей болбойт экен. Алымдар түшүндүрөт. Кедей болбойт деген кандай десе, кайсыл убакыт болбосун субханалла, ошол тууганы жардам берет дейт ага. Кээ бирде бай болуп, байлык менен жардам бериши мүмкүн. Эгерде кедей боло турган болсо, дуасы менен жардам берет дейт. Анткени кор болуп, кыйналып, кедейликте турган адамдарга дуасы Аллага жакыныраак. Билесиздер туурабы? Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө келди. О Алланын элчиси, менин бир тууган иним дейт, сиздин жаныңыздан чыкпайт. Сиздин эле жаныңызда жүрөт.
Бул баягы Алла жолун чыккан болсо мен жардам берип атам. Үй бүлөсү мен карап калып атам. Эми субханалла мен жалаң ушундай нерсе кылып атам. Эми муга айтып койгусу келген бир окат кылсын десе, пайгамбар ушундай деп айткан. Абалы ким дейт? Ошол сага берип аткан жакшылык ушу ийниңдин себебинен болуп аткандыр деди. Карасаң кандай нерсе? Бирине бири субханалла эмне экен? Эри шаркак экен. Бирине бири себеп экен субханалла көрсө. Көп вакыттарда мындай бирөөнү төмөн санап өзүн өйдө кылгандан мурда ошол эмне экен? Өзүңдүн бир тууганыңдын алгы себебинен болуп аткандыр кайдан билесиң? Ал сен үчүн жакшы дуа кылып аткан үчүн, жакшы бата тилек о Кудай бери ушу деп аткан үчүн. Туурабы? Эми экинчиси болсо субханалла өмүрү узун болот дейт. Өмүрү узун болот дейт. Алымдар түшүндүрөт субханалла өмүрү узун болот деген 3 нерсе дейт. Биринчиси анын жүрөгүндө кубаныч болот дейт. Фариха, кубаныч. Кубаныч деген нерсе бекерленген чоң нерсе. Эмне үчүн дегенде ишенесиң, туурабы? Мен кетсем да мына байке же иним карап тур деп. Туурабы? Экинчиси субханалла анын мындай бир карыз боло турган болсо, да нерсе боло турган болсо, жардамчысы бар болот дейт. Үчүнчүсү субханалла эмне ахиретте анчын дуа кыла турган бирөө бар дейт. 3 кубаныч үшөө болот экен. Өмүр узун болот деген ушул эки. Мынакей. Ал демек баардыгыбыз тең ушул тууганчылыкка көңүл буруш керек. Көп адамдар бай, бирок бир тууганына бербейт. Бир нече убакта кедейлик келет, унутпасын аны. Бай болуп, анан кийин тууганына бербеген нерсе болбойт экен. Туугандарга колунда бар болсо, бай болсо, тууганга берүү керек. Ким деген бербеген болсо, жакын арада кедей болот. Эми абалкимсиз кедейликти ар кандай түшүнөсүңөр? Бирок ал банкрот болуп калат деп коркуткан жокмун. Болгон нерсеси анын жүрөгүндө субхана түпөйүлдүк пайда болот. Кыргызда сөз бар. О, кашыктап тапканды эмне кылат? Чөмүштөп чачат деген бир бала болгон түгөт бала келип калышы мүмкүн экен. Түгөт кыз келип калышы мүмкүн экен. Түгөт аял келип калышы мүмкүн экен, субханалла. Байларда эмне бар? Бул вакыттарда жанагындай бир бар, мындай мен баймын, жеткизем деген нерсе, бул дүйнөгө таянып алган жаман нерсе. Качан адамдар дүйнөгө таянганда ошонусу менен кордук көрөт. Адам дүйнөгө таянганда жаман бул. Аны ошол менен кордук көрсөтүп коет Аллах Таала. Мына канча деген адамдар ушунчадан бир кордук көрүп баштады, туурабы? Ошонусуна таянып жүргөн болчу. Канча ошондон депрессия, стресс болуп, дем салдырып жүрөсүңөр. Отурасыңар бул жерде, субханалла. Кусуп салды уже. Ошондой экен да. Демек, ар биринин өзүнүн бир акыйкаты бар экен. Диндар болуп деле кээ бирлер бар, колунда бар бай, бирок бир тууганын карабай кеткен. Кудай Таалам ушундай коет, эртең эле эмнекен диниңен башка эчтеке калбай калышы мүмкүн. Мына ушундай. Демек, тууганчылыкты куруу, тууганчылыктан үмүт үзбө, тууганчылыкка жакшындай бир көңүл буруу зарыл. Демек, 3 күндөн ашык урушпагыла. 3 күндөн ашык таарынбагыла. Жөн даже 3 күнгө жеткизбегиле. Бул мындай минимумду айтып койду. Бирок эми кээ бирлер бар, таарыныш керек. Ал башка нерсе. Таарына турган нерсе башка. Таарынбагыла дегенде бардык жагын эмес, ал кээ бир жерде сол таарыныш керек болот. Кээ бир жерде таарыныш керек. Мисалы мындай. Бир жолу ушундай болду. Бирөө конокко чакырды. Анан субханалла мен барбайм десем, эме мындай сен эмнеге барбайсың деп бизге кичине мындай деп мындай. Аны айтып атам, сен адал той кыласыңбы десем, эми сага өзүнчө стол даярдап коям да дейт. Аны айтам, жок эми дедим, тууган бүттем. Мен бир столдо монда адал аралчада отура албайм территорияда. Биягың бар тең күйүп атса мен ортодо мындай рахат отурат дейсиңби? Сен да мени да сыйлабайсыңбы дедим. Сен мени сыйлабайсыңбы жок дедим да. Ушунча мына досуң бар экен мынакей. Намаз окуган экенмин. Ушунча кичине молдо экенмин, субханалла. Кой ушу молдо экен чакырып атам, адал кылайын деп. Ушу арак бербей эле койбойсуң менин сөзүмдү айтып. Же мен досуң эмесминби? Менин сөзүм өтпөйбү сага? Же мен сага бир убактылуу эле досмунбу? Сен менин мнением сага не важнабы? Сен үчүн башка тетиги келип аткан жүз вообще динсиз, динден алыс болгон алкаштар сага кадыр бартуракпы десем, тык токтоду да ошойдон. Көрдүң досум, мен сага ошон үчүн таарынып атам дедим. Барбайм сен тоюңа.
Бирок Кудайга шүгүр, субханалла, андан кийинки тойлордун баары адал болуп кетти уже. Андан кийин адал болуп кетти, субханалла. Бирок ошондой болсо дагы эмне экен, кээ бир убакта таарына турган нерсе бар дегеним, ушуну таарынып коюш керек экен. Бирок жүрөгүңө албашың керек экен да. Жүрөктө калбаш керек. Эмне үчүн ушундай экен? Эмне сен намаз окуйсуң? Эмне үчүн сен барышың керек арак коюлган дасторконго? Анткени пайгамбарыбыз айтпайбы? Ким Аллага жана ахиретке ыйман келтирсе, арак коюлган дасторконго отурбайт дейт. Мен бирөөр да ушул чакырбайм, субханалла. Мисалы тойго бара бергиле деп айтпайм. Көбүнчө бара берсем болот дейт да. Мен бара бер деп айтпайм. Өзүң чеч дейм. Сен Аллага ахиретке ыйман келтирген болсоң, барбайсың. Көчө сурады го бизде кайсы нерсе динибизге туура келбейт, салтыбыздан деп. Мына арак коюлган, катуу музыкалар коюлган, ошол эле субхана аял менен эркек чогуу отургузуп алып туруп, жана маймыл болуп аткан биздин тойлор биздин салтыбызга да динибизге туура келбейт. Ошондон бул бидат, бул эми адашуу, күллү залалатун финнар дейт пайгамбарыбыз. Ар бир адашуу тозокко апарат, болду, башка нерсе эмес. Аны массовый түрдө субхана арага чыгып атса, аны ошол жерге мен кантип барасың, туурабы? Мына ушундай жерде таарынып коесуң. Кээ бир адамдар бар экен, ассаламу алейкум десең, эмне экен? Ва алейкум салам деп койбойт. Эмне экен? Бийлигине, мансабына, байлыгына манчыркап, сени киши катары көрбөгөндөр бар, туурабы? Мына ошондойго мындай кылабыз. Какайганга какайгын дейт. Төбөң көккө жеткенче, ийилгенге ийилгин, төбөң жерге тийгенче дейт, туурабы? Мен ушуну субханалла ушу кыргыздар эле чыгарган десем, хадис экен эшесизерби? Мен ушуну мына жакында эле окудум, бул хадис экен, пайгамбарыбыз айткан экен, субханалла. Кээ бирлерге мондай көрсө сабак иретинде ассаламу алейкум десең албаса, 2-3 күн салам бербей койсоң, баягы тызылап баштайт экен да. Бирок бир эле киши салам бербей коюш керек да. 10 чакты киши салам бербей коюш керек экен да, жоголтурчу. Мына ошондо машалла баягы мындай сестенип калат экен да. Мен кай жерде жашап жүрөм? Мен калмага ушул элемин да деп турат. Мен калмага ушул эле жүрөм. Ту ушул эле айылда жашайм да. Аны ассаламу алейкум деп өз салам берип баштайт экен да. Анан ошондо алик албай калат дейт да. Өзүң көрсүн дейт да, тызылдапчы ким экен. Көбүнчөсү жана даватка чыкканда көп адамдар келгенде сурайсың, кандай болсо, мен өзүмдү көрдүм деп келишет көбү. Эмнеге дейм, кантип өзүң көрсө, баягыда даватчылар келгенде оны жактырбай, монтип салам берсе алик албай, мен де тызылдап, оокатыңар жокпу деп мен де айткам дейт да. Мен де ушуну көрдүм дейт, мага да ушуну айтты дейт го. Ушундай экен, көп болсо, кээ бир убакыттарда машалла өзүбүздү өзүбүз көрүп коюш керек ошол адамдарчы. Машалла мынакей. Туугандар, эми Аллахым ыраазы болсун. Бирок чакыраным ушул эки. Бир туугандар айланайындар, бири-бири менен араздашпагылычы. Бир уч элбиз. Бир кыпындай эле бир элбиз. Мамлекетибиз мына жер талашып атканыбыз мындай кичинекей эле мындай картадачы бармы чыпалак басымда жер эмес да, байкайсыңар ушуну. Кичинекей эле. Эми ушуну алакандай жер жашайбыз машалла. Баарыбыз тууганбыз. Ичкилик болсун мейли, сырткылык болсун мейли, кайсы бол, сары багыш бол мейли, кайсы бол мейли, сол тобол мейли, кайсы жерде болбо, бир эле элбиз. Демек кыргыз эл айланайын бири-бирибизге араздашпай эле коелучу. Бири-бирибизге субхана жаман кылбай эле коелу. Качан бир жаман нерсе кылып атсаң, оюңа мындай ойлонсуң, мисалы сен зынага баратасың да, ойноштукка кулатасың. Мен тип ойлонуп коюш керек, ушу мен зынаам элге таасир бербейби дегенде, ооба пайгамбарыбыз айткан таасир берет. Мына бир айылда бирөө зынакорлук кылып атса, ушул айылда өлүм көбөйүп кетет экен. Карасам мынакей, азыр мынакей зына көбөйүп кетип атат. Эми мисалы көчөдө бир жакшы бир сөз болду. Ма азыр мына көлдүктөр айланайындар, көлгө кетип бараткан абайлап айдагыла, макулбу машинеңерди. Мына жакында сезон башталат, көлдүн сезону. Ошондо көлгө баратканда субханалла жиндилак көздөнүп, алып учуп айдабай, тартип менен айдап, машалла, өзүңдүн өмүрүңдү, башканын өмүрүн дагы мындай бир этияттап коюшубуз керек экен. Мен ушуну көчөнү укканда аябай сарсынып калдым. Бул жолдон эле мынакей, бул жакында эле бул декабрдан ушуга чейин эле 30дай адам өлүп кеттир. Көчөнү 4 жаштагы кичинекей бала өлүптүр мынакей көчөтүнү. Эми жулунуп каяка барасың субхан. Мен дайыма айтам, машинеде мээ жок, ал темир. Сенде мээ бар. Мына шашсаң деле тагдырга бартасың, шашпасаң деле тагдырга бартасың. Ошонун себебинен айланында кичине болсо дагы бир өзүңөрдү карап койгула. Бул машинеде айтып мээ жок. Газды басып берсең кете берет.
Ошон үчүн келе машалла. Өзүбүздө өзгөнүн өмүрүн да сактаганга аракет кылалы. Мына богу жолдо эс алганы бартасың, майланайын. Эми жакшыраак бар эс алып кел. Тынч эле мына бир 60-70 менен айдап барып кой, эчтеке болбойт. Жарым саат көлгө кечирээк жетесиң. Зато бирок коттеджде сен жакшынакай жатасың. Жакшынакай эс ал, түнү менен жулунуп чыкпай, күндүзү чык шашпай. Bir gün erте барып койсоң, эс албай калбайсың. Мен гарантия менен айтам. 3 күн көлдө жатып турган болсоңчу, үйгө баргандачы бир жума чарчап жатасың, билесиңби ошону? О, Анталияга барып эс алып келдим дегендердин көзүн карасаң, көзү шишип калам, ондай эмне болсо чарчап калдым дейт да. Адамдар бул дүйнөдөн рахат алып эч качан толук кандай эс албайт. Адамдар бир гана бейиште гана рахат алып жыргап эс алат. Калган жердин баардыгы тең кыйноо эле. Мына азыр мен чай ичип атам, тердеп атам, билесиңер? Эмне үчүн билесиңерби? Анткени буну сиңирип атат, организм чарчап атат. Уктап да тургандан кийин адам чарчайт керек болсочу. Ошон үчүн келди машалла, кичинекей өмүрдө мында бир кичинекей бир темирдин ичине кирип алып, 10 чакты адам өлүп кетпесин. Көчө немеден көрдүм, ат башыга баратканда 30 адам бир өлүптүрбү? 17 адамды. Эки буйсук кагышып, анан кийин эки буйсук, анан жана эки смерть вагемдер бар го. Туура эле кылды ошон үчүн 10-чуну берип коюпчу. Таксовать эткен болбойт экен уже. Смерть ваген менен. Степ вагенде смерть ваген деп коет го. Биле элек белеңер. Койгула. Этти ошондой экен да, субханалла. Ошондойлор менен учуп баратып, мынакей 17 адам келди машалла. Кыргыз эли, бир учта элбиз. Анан пандемияда өлбөгөн дейт, максат ажы айткандай, пандемияда мынча адам өлбөптүр да. Бир жылда авариядан өлүп аткан адамдарчы. Ушундай. Машалла. Амин. Субханаке хамдашалла анта астагфируллах билек. Аллахым ушул жерде айтылган маселеге амал кылып, бирөөбүз дагы тууганчылыкты үзүштөн өзүн сактаган, бардыгыбызды тууганчылыкты курган мүмкүнчүлүк берген. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Амин раббил аламин.